Assalamu alaikum жалпы мекендештер, сіздер менен кайрадан эле Москва Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү, жакшы өтсүн. Москвадагы маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз, бирден лайк басып, колдоп кетиңиз. Владимир Путин 27 Петербург эл аралык экономикалык форумунда сүйлөп, бир катар суроолорго жооп берди. Алардын арасында миграция маселесин да айта кетти. Мүмкүн болушунча тез арада миграциялык саясатты талкуулоого кайтуу зарыл. Россия Федерациясына жөн гана эмгек мигранттар эмес, орус тилин, салтын, мыйзамдарын билген квалификациялуу адистер керек деп билдирди ал сөзүндө. Вы правы, безусловно, в том, что такой осмысленной миграционной политики у нас пока не выстроено. У нас был единый орган когда-то, его потом погрузили в МВД по соображениям вопросов безопасности. Получается там эффективно работа или нет, большой вопрос. И вот мы обсуждаем это с коллегами. Я перед правительством поставил такую задачу, перед Советом Безопасности, вернуться к этому вопросу и как можно быстрее. Нельзя видеть, что проблема не существует. Она есть. Надо и трудовых мигрантов привлекать, это очевидно, без этого с такой почти нулевой минимальной безработицей отсутствие рабочих рук становится ограничителем экономического роста. Но, разумеется, вы правы в том, что нам нужны не просто мигранты трудовые, а люди определенной квалификации, определенной подготовки, со знанием языка, со знанием наших традиций и так далее. Мекенибизде жакшы жаңылыктарга келсек, Алиса жасай албаган нерсени акылай ишке ашырды. Өкмөт башчы Акылбек Жапаровго Кыргызстандык алгачкы нейрон тармагында кандай иштей турганын көрсөтүлдү. Жасалма интеллект кыргызча сүйлөп түшүнөт. Долбоорду ата мекендик адистер иштеп чыккан. Рахмат. Уважаемые коллеги, буквально 2 года назад, если не 3, наверное, с Азаматом Буржуевым мы были в Алмате, я тогда задал вопрос. Там евразийский такой форум был айтишников, и я сказал, говорю, что цифровое неравенство любого экономического союза, она приведет к отставанию той или иной страны. Мы этого не хотим. Почему Алиса не говорит на кыргызском? И тогда многие очень шокированно на меня смотрели, неужели Алиса сможет на кыргызском говорить. К сожалению, Алиса не смогла, но Акылай смогла. Поэтому я вас всех поздравляю. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 02 02. Бүгүн 8 июнда Ош облусунун 1979 жылкы туулган жигиттери Алайдын көчөсүндө ынтымак иш-чарасын өткөрүп жатат. Учурда ал жерде кол күрөш, 32 кг темир көтөрүү, аркан тартыш, футбол, волейбол боюнча спорт оюндары болуп жатат. Кыргызстанда дайым тынчтык жана ынтымак болсун деп колдоп, лайк басып, жакшы комментарий жаза кетиңиз. Убакыттан пайдаланып уюштуруу комитети алайлык досторубузга дагы ыраазычылык билдиребиз. Элибиздин тынчтыгы, үй бүлөнүн амандыгы болуш керек. Мен сиздерге чын жүрөктөн, жалпы алайлык достордун атынан, жеке өзүмдүн атымдан ушул жакшы каалоо тилектин ар бириңиздердин үй бүлөңүзгө чын дилден каалап кетмекчимин. Эгерде Россиядан тажап Европага барып жумуш кылыш керек дегендерге Береке.ру сайтында эмгек, жумуш, иш берилет деген жерде тапсаңыз болот, маалыматтар бар. Андан сырткары Москвада дагы жумуштар бар. Ошондой эле квартира издесеңиз, буюм издесеңиз, кандайдыр бир документтерди жоготуп же таап алсаңыз эле Береке.ру сайтына киргизсеңиз болот. Бүгүнкү кыскача кабарлар, маалыматтар сиздерге жардам болду деген ойдобуз. Бирден лайк басып, каналга катталып, тууган уруктар менен бөлүшүп кетиңиздер.
Бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылыңыздар. Жаңы келген мекендештер 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'tan жазыңыз. Үй бүлөңүздөргө тынчылык, тапканыңыздарга береке. Ар бирибиз ата мекенибизге эсен-аман жетели. Амандыкта, жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.